Кийинки сөз Адахам Кисабаевичке берилет. Рахмат. Мен өткөндө ошону сурадым эле да. Биздин 2022 бюджетинде олтурабы деп. Ошого жооп ала алган эмесмин. Бүгүн сөздүн башында айттыңыз, бюджетте олтурат деп. Эми караңызчы. Урматтуу кесиптештер, биз бир нерсеге кенен мындай бир маани беришибиз керек да. Жогорку кеңеш колдобой кайда кетет деп туруп эле бюджетке киргизип койгонсуңар да, туурабы? Колдобой кайда бармак эле дейсиңер да, туурабы? Адахан Кимсамаевич, өзүңүз билгендей биз былтыр 240 миллион киргизкенбиз да, эсиңиздеби? Байкы 230 миллион. Анан 70 миллионун былтыр бербей коюшту деп айтпадым белем. Ошон үчүн суранышпы деп сурап атат. Ошондо кирген. Биз бюджетти даярдап Руслан мырза, ошон үчүн сурап атат. 3 транш деп атат. Анда жалпысы канча деп сурап атат ошон үчүн. Биринчисине үлгүрбөй калдык дедиңер. Экинчиси менен үчүнчүсүнө деп атасыңар. 60 миллиондон 80 миллиондон бөлүп атасыңар. Бирок жогорку кеңештин колдоосу жок эле бюджетке киргизип койдуңар. Туурабы? Жок, Адахан Кимсамаевич, былтыр биз жогорку кеңештен өткөзгөнбүз. 230 миллионду колдошкон. Биз аны кол койгонбуз ал келишимгечи. Ошол үчүн биз бюджетке киргизкенбиз. 22-жылдын бюджетин ким кабыл алды? Жок, 22-жылы кабыл алганда биз августтарда киргизкенбиз, ошондо кабыл алганда ноябрь, декабрларда кабыл алынган. Ошондо киргизкенбиз 22-жылы, ошол 80 миллион. Анан 70 миллион, баягы 230 миллион болчу да. Ошол 6-чакырылыш сиздерге колдоп берсем үчүн 7-чиге киргизип атасыңар? Жок, 230 миллион кирген да. Мейли канча кирген? 230 миллион кирген. Биз ошондо 70 миллионду 2021-де алмакпыз. 80 миллионду 22-де алмакпыз. Анан 80 миллион 23-жылы. Бизге эмнеге алып келдиңер деп атам. Биз чечкен жокпуз да бул маселени. Жок, ооба, аны бирок кайрадан киргизбедик силерге. Кайрадан киргизсеңер бюджетке эмне үчүн киргизесиңер? Жогорку кеңештин макулдугу жок. Адахан Кимсамаевич, өзүңүз билгендей биз жылда бир жолу эле 2 жолу карайбыз. Бюджеттичи. Бюджетти Руслан мырза, майда, анан августтарда карайбыз. Өзгөрүүлөрдүчү. Мен так жооп ала албайм, мен билем, түшүнөм. Муну айта албайсыңар. Биз жогорку кеңеш макул болот, болбой кайда кетет деп эле киргизип койгонсуңар бир жыл башта. Бул бир жагы, экинчи жагы. Энергетика тармагына беребиз деп атасыңар. Бюджеттен энергетика тармагына берип эмне кыласыңар? Кайра айтып атат. Ошол чакан ишканаларга бербейсиңерби? Бюджетти мойну көтөрө албай калды. Ошону силер түз эле бербейсиңерби? Айтпайсыңарбы? Кыргыз энергетика министрлиги бар, мамлекеттик ишкана бар. Ошолорго силер ортомчу болуп бергиле да, ошолор менен келишим түзбөйсүңөр. Баары эле бюджетке киргизе бересиңерби? Адахан Кимсамаевич, бул деген бюджеттик кредит болот. Эми караңыз, эмес, кайра кайтарылат бул акчачы. Руслан мырза, эми караңыз. Мен сизге караганда бир аз көбүрөөк саясатта жүргөн киши катары мындай кыласыңар. Электр энергетикасына бул жерден бербейсиңер силер эч нерсе. Социалдык абалды турукташтырууга жумшалып кетти деп ушул жылдын бюджетин отчетун берип атканда ошол сөздү айтасыңар бизге. Эсиңизде болсун. Дал ушинтип айтасыңар. Билесиңер да дейсиңер. Пандемия болуп, кичи ишканалар иштебей, башкалар иштебей, ошон үчүн тартыштык болуп калганда жакшы ниет менен алдык эле. Бирок бюджет тартыш болуп калып, анан айлыкка ошону иштеттик деп жооп бересиңер. Ал мезгилде мен депутат боломбу, сиз министрдин орун басары болосузбу, болбойсузбу билбейм. Бирок эки кыргыз ушинтип сүйлөшөт да. Анан экөө тең макул дейт. Төрагалык кылып отурган киши айтат, болор иш болуптур дейм, кайра артка кайтармак белек, колдоп коелу да деген кишилер чыгат. Анан колдонуп коюлат, анан кыргыз бата берет сазга. Мына сценарий кандай өнүгөт? Мына ушундай болгон сценарий. Биз азыр бири-бирибизди өзүбүздү алдайбыз. Муну алып коелу, анан энергетикага беребиз. Сиз мына бир сөз айтып бердиңиз. Электр энергетиканы импорттаганга жумшалат. Кайсы өлкөдөн импорттойбуз биз? Биз демек карыз алып, ошол карыздын эсебинен электр энергиясын сатып алып, анан ортодон түшкөн кичине кошумчаны алып туруп элге чечат экенбиз да, туурабы?
сиздин логикаңыз ушундай болуп атпайбы? Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча бул туруктуулугу анан биздин экономиканын электр энергия камсыздоо бирден бир максатыбыз болгон. Бул биринчиси, экинчиси бул жок, биз бекер берген жокпуз. Бул кредит, бюджетный кредит болуп атат. Ошол үчүн Минэнергетика кредит, бюджетный кредит бойдон берип атабыз. Бул кайтарымдуу акча болуп атат. Түз түзбөйт алар келишимди. Бирде булар түзө албайт, себеп дегенде финансы министрлиги ушу дайыма кепилдик берет. Түздөн түз түзө албайт. Эч нерсе өзгөрбөйт, бирок биз мындай нерселерге барбашыбыз керек, урматтуу кесиптеш. Ооба, каржы министринин кепилдиги жок эле. Ошо да, туура да. Чоңуз Азаматович, андай бул эгерде кредит болсо, бул финансы министрлиги кол коет. Андай түздөн түз мындай биринчи жолу угуп атам. Чоңуз Азаматович, андан бирден бир кепилдикти финансы министрлиги андай жок бизде. Бардык бир кредиттердин бардыгы, грант кредиттердин бардыгы финансы министрлиги аркылуу өтөт. Түздөн түз албайт алар. Адахан Кимсанбаевич. Менде суроо жок, бирок суроолорго жооп ала албасымды билгенден улам жок да. Суроо толтура, бирок жооп ала албайм да.